Арыбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Улутман. Биз бүгүн дагы мурдатан уланып келаткан улуттук дөөлөттөр боюнча көрсөтүүбүздү баштайбыз. Бүгүнкү темабыз ата акылы, эне сүтү. Көрсөтүүнүн катышуучулары мен оң жагымда Мелис Мураталиев, Бак Дөөлөт коомдук фондунун жетекчиси. Андан кийин Гүлнур Берикбай кызы, Бак Дөөлөт коомдук фондунун негиздөөчүсү, Жашоо сабагы программасынын автору. Кадыржан Райымбеков, Бак Дөөлөт коомунун ишкери, Жашоо сабагы программасынын лектору. Сол жакта болсо Атай Аблешев, Бак Дөөлөт коомунун ишкери, Кыргыз таануу программасынын окутуучусу. Андан кийин Рахат Асаналиева, Бак Дөөлөт коомунун ишкери, Кыргыз таануу программасынын окутуучусу. Ошентип бүгүнкү темабыз ата акылы, эне сүтү. Бул теманы ушул отурган жигит кыздардын изилдеп жүргөнүнө көп болду. Буга байланышкан, улуттун тагдырына байланышкан, биздин каада салттарга, үрп адаттарга байланышкан, улуттун дөөлөттөрүнө байланышкан маселелерди изилдеп жүргөнүнө көп болду. Ошонун бири ушул ата акылы, эне сүтү. Бүгүнкү бул топтун сунуш кылып аткан темасы бул бардык кыргыздарга керек деп ойлойбуз. Анткени мунун тегерегинде биз жоготуп койгон көп нерселер бар. Мелис мырза, анда бул теманын башын ачып берсеңиз. Араңыздар, мен мындай деп айтар элем да, негизи ушу жарык дүйнөгө адам баласы келгени эң биринчи муктаждыгы бул азык болуп эсептелет да. Анан эң биринчи азыкты албетте ымыркай бала ушу эненин сүтү менен алат. Эненин сүтү деген түшүнүк кыргыздын дүйнө таанымында бул тереңирээк, анан кененирээк ачылат да. Мисалы, эненин сүтү дегенде бул жөн эле тамак аш эмес, тамак азык эмес, андан сырткары эненин ошо жүрөгүндө болгон сезими, мээрими, сүйүүсү, камкордугу, аны менен катар бериле турган тарбиясы кошо келет да. Эненин сүтү менен берилиптир дегенде биз ошону башынан бери келаткан бир тарбиялык багыттагы бир чоң азыкты түшүнөбүз да. Анан баягы куштун эки канаты болот дегендей, эне сүтүнөн тышкары дагы ошо бул жашоого келгендеги адам баласына керектүү азыктын бири, эң орчундусу дагы маанилүүсү бул ата акылы деген түшүнүк бар да. Ата акылы дегенде биз бул бир ар бир эл, улут болуп калыптанган доордон баштап эле ушу өзүнүн жашоо тажрыйбасында, тарыхында бир топтогон турмуштук бир билимдери, сабактары, жетишкендиктери, кайсы бир багынткан бийиктиктери болсо, ошондон улам ошол элдин салттуулугу, улуулугу, аны менен калыптанган улуттун бир мүнөзү, өзүнүн бир улуттук баалуулуктары, дөөлөттөрү, нарктары, ошол бир кай бир деңгээлде бир улуу байлыктардын баарын муундан муунга ошо атанын акылы менен өткөрүлөт да. Мына бул дагы өтө маанилүү жашоодогу эң бир орчундуу азыктын бири деп, ата акылы деп биздин кыргыздын дүйнө таанымында айтылат да. Ушул эки тараптан келген азыктанып ошондон күч алган адам бул жашоодо баягы толук кандуу, эки канаты бар куштай болуп, күчкө толуп, кубатка толуп, анан күүлөнүп учканда дагы чоң бийиктерди багынтып, өзүнүн багыттуу жолунда өзүн алдуу күчтүү сезет да. Анан биз айталы дегенибиз ошол бүгүнкү күнү биздин ошо кыргыздын дүйнө таанымы түшүнүгүндөгү ата акылы менен эненин сүтүнүн орду канчалык. Бизде мисалы эне сүтүн актоо, эне сүтүнөн кечтим деген түшүнүктөр ушуга чейин аябай маани берилип келет. Андан кийин жүрүп отурбай диний түшүнүктөр кошулганда бизде мисалы бейиш эненин таманында деген түшүнүккө чейин жетип келет. Биз ал нерсени абдан ушул күнгө чейин маани берип келебиз, эне сүтү дегендечи. Ал эми ата акылы дегенден биз кадыресе мындай бир алыстап калдык дейбизби же жоготуп алдык деп айтабызбы, аны ушунун тегерен бүгүн ушунун тегеренде сөз кылалы дегенбиз да. Же аталарыбыздан акыл чыкпай калды, эмне болду? Аталарыбыздан акыл чыкпай калды дегенден алысмын. Мындай деген туура го, ошо ата акылын билип түшүнүп, ошону кийинки муундарга мурастап өткөрүп берчү аталар мүмкүн азайып баратат деген ой да. Калбай деле калды го дейм. Калбай деле баратат десек болот, бирок таптакыр жок, көрөнгө бар да дагычы. Жок деп айта албайбыз, көрөнгө сакталды. Алып жүрүүчүлөр бар, бирок ошону баягы ар бир үй бүлөнүн бул турмуштагы баягы кадыресе көрүнүш катары тарбиялык багытта бул нерсе эске алынбай калды. Эне сүтү, эне тарбиясы бар, атанын милдети орду четке кагылып калгандай сезилет да. Болбой.
Бул боюнча эгер тереңирээк карап көрө турган болсок, атанын акылы дегенде негизинен Бак-Дөлөт коомунун жашоо сабагында атайын берилген билимдерде адам баласы жарыкка келгенде негизинен эмнеден тааныйт, эмнени тааныйт. Мына биринчи жарык дүйнөнү кантип тааныйт деген суроо болот да. Ошондо эң эле биринчи жана Мелис мырза айткандай эненин сүтү менен тааныйт экен, андан кийин атанын акылы менен тааныйт экен, анан чөйрөдөн алган тарбиядан дүйнөнү тааныйт экен да. Мен эми ошол негизинен атанын акылы тууралуу бир аз токтоло кетсем, эгерде бала атадан акылды алса убагында, туура акылды, жакшы акылды алса, эгерде атанын акылы, чечими туура болсо, анда ал балада ишеним, күч, кубат бекем болот. Себеби ал ошол турмуштан атанын айткан акылдарын көрүп, чоңоюп, кабыл алып, андан ары күч кубатка толуп өскөнгө өтө жардам болот да. А эгерде атанын акылын укпаса, көз жазымда калтырса, же такыр негизи көп албаса, анда ал бала өзүнө болгон мындай ишеним жок болот экен. Ээрчиме, оома ким каяка жетелесе ошол тарапка кете берет экен да. Бул биздин жашообузда ата тектен бери келип аткан акылдарыбызда, билимдерибизде, турмуштун негизинде мындай бир далилденген нерселер да. Ошол себептен бул атанын акылы балага өтө маанилүү. Айрыкча туура берилген акыл маанилүү. Сиздер бүгүнкү күндө кызыгып көрдүңүздөрбү? Ушул балдарга туура акыл айта турган аталар, жалпы аталардын канча пайызын түзөт болжол менен? Эң туура. Муну эми пайыздап текшерүү кыйыныраак болсо керек, бирок бул турмушта эгерде туура акыл алып, же болбосо акыл алган адамдар көбүрөөк болсо, анда бул алдыга өсүү, өркүндөтүү болот. Туура жолдо кетүү болот. Биздин бүгүнкү күндө чалынуубуз турмушта, каяка мындай жол таап, кимди ээрчийбиз, каяка барабыз, ошол багыттарыбыз так болбой атпайбы? Мына ошол акыл бере турган аталарыбыздын өзү кандай акыл беришти, каяка багытташты билбеген учурлар көбүрөөк кездешип атат. Мындай болуп атат да, мисалы ата баланы тарбиялаганда түрлөрү көп болуп атпайбы? Бирөөлөр бир жылда баарын чогултуп туруп эле баштан ары бир коет, шатырата сөгүп туруп басып кетет. Ал аныкы ошол. Экинчиси быжылдап айта берет. Ал бала болсо ичинде ойлойт, бул сүйлөй берет, баары апам айткандай болот. Ал өзүнчө. Ал какшап эле атат, айтып эле атат, ал деле жакшы нерселерди айтышы мүмкүн, бирок кандайдыр бир себептерден улам анын сөздөрү кирбей калган баланын кулагына. Же ал атанын кадыры кеткен, бир болбогон бир нерседен. Же болбосо бул үйдү апасы башкарарын билет дагы, тигин уккандан эмне пайда, баары бул айткандай болот деп, балдар ошол жагына окуп атат. Ушул сыяктуу балдар алып аткан тарбиянын түрү көп экен да. Туура. Анан кээ бирөөлөр өзүнүн жүрүш турушу менен эле тарбиялайт. Мына бийик болчу жерден бийик болот, бала ошону байкайт. Анан айткан сөзүн аткарып жүрө берет, бала ошону байкайт. Ушул сыяктуу. Бирок бул негизинен жашоодо бала биринчи кезекте атасы туура акыл айтабы, туура эмес акыл айтабы атасынан алат да. Бизди кендирди кесип аткан ушул болуп атат. Ал эми ошол ар бир ата бүгүнкү күндө туура акыл бергенге даярбы, даяр эмеспи? Биздин ошол ата тектен бери келип аткан салтыбыздагы учугубуз үзүлгөн жокпу? Кандай болуп атат? Кептин баары ушта болуп атат да. Мына бир заман алмашып эгемендүүлүккө келгенден бери ар бир аталар эле эмес, биздин бийлик башыбыздагылар каяка барыш керекти али тактап бүтө албай атпайбы? Кандай багытта кетиш керекти алга чейин тактай албай атпайбы? Негизинен да. Эми алар мамлекеттин моделин тактай албай атышы мүмкүн. Ар бир үйдөгү ата эне бала төрөлгөндөн кийин ал адам болушу керек экенин билет да.
Бирок бул жерде жанагы сиз баштап кеткен мамлекет менен салыштырып атпайсызбы? Кайсы бир деңгээлде кыргыздын адебинде ошо атанын акылында негизги орчунду эмне жатат? Ошо атанын акылы деген эмне деген суроого мындай деп жооп берсек болот да. Эң биринчи атанын акылы бул ар намыс. Баланы намыскөй кылып тарбиялоо. Ардуу кылып тарбиялоо. Ар деген эмне, намыс деген эмне? Бүгүнкү күндө биз намыска көп көңүл бурбай, биз куру намыска алдырып аткан көп учурлар бар. Намыс деп ойлойбуз, намыс деп эсептейбиз, а чындап келгенде талдай келсең ал намыс эмес, ал кур намыс болуп калып атат да. Демек, намыс менен ар менен намысты балага ошонун кандай чегине жеткизип, ошону намыстуу болгонду үйрөтүш керек, акыл катары. Экинчиси мисалы багыт. Ата азыр ушу биринчиси боюнча сүйлөшүп алалычы. Өзү жумушу жок, күнүгө эптеп бирөөлөрдөн бир 100 грамм өндүрүп, ичип анан кызымтал үйгө келип аткан киши каяктагы бала ар намыс. Агай, биз мындай болот. Биз азыркы жагдайды талдоо себебин кайдан келди, эмне болду деп анын залакасын, зыянын талдоо иликтенде маселе анда эмес. Маселе биринчи формуласын таба алчы, кандай болуш керек. Анан эмне себептен бүгүнкү ошо аталарыбыз деп коелу, ошондой аталык милдетин же аталык акылды айта албайт, ал башка маселе. Биринчиден азыр өзү кандай болуш керек жашоодо, адебинде кандай болуш керек. Мисалы кыргыздын адебинде дегенде биз азыркы кыргызды элестетпейбиз. Биз тиги миңдеген жылдарды карыткан, өзүнүн карт тарыхында бирде баягы чоң каганаттарды түптөп дүйнөнү багынткан учурларда, кыргыздын бир жашоосунда үлгүлүк деңгээлге жеткен учурларда ошондо атанын акылы кандай айтылган, биз ошон жөнүндө сөз кылып атабыз да. Анан бүгүнкү учурда эмне болду, ал шашпай айталы ал жерде. Мына мен бир маалымат булагы деп койсом болот го. Мына 7-кылымдагы кыргыздардын поэтикалык жазма эстеликтерин Эпитафиялар. карап отурам да азыр, эпитафияларды. Ошондо өзү бу дүйнөдөн өтүп бараткандагы керез катары айтканында эмнени айтып атат? Мен 9 ай энемдин курсагында жаткандан ушул эл жер үчүн туулдум дейт. Эң башкы маселе катары айтып атат да. Ушул жерди душмандардан коргош үчүн келгем дейт. Мен коргодум дейт. Мынакей артында өлүмдүн күнү келди дагы, мен кетип баратам дейт. Анан эки баласына айтып атат. Сен баргындагы хан ордого кызмат кылгын, элиңе кызмат кыл деп атат. Мына ушул 7-кылымдагы кыргыздардын ой жүгүртүүсү ушунчалык бийик экен. Ал көрө окат, мал салыңды кара, анан тигүү деген жок. Үй сал деген жок. Элиңди, жериңди деп атат. Эми ал ошо жорту жоокерчилик заманда эл жери баарынан кымбат болгон түшүнүктүү. Анан тынчтык заман болгондо эле көр дүйнөгө түшүп кетет экен да кишилер. Тигилердики бийик болуп атат. Мына сиз айтып аткан ар намыс, анан эр жигит болуу, эл үчүн туулуп, эл үчүн курман болуу деген абдан бийик түшүнүктөр менен жашашкан экен да булар. Ошондон жүрүп отуруп, мына отурукташкандан кийин бир кандай бир жем талашкан жашоо башталып кеткендей, анан адам психологиясы өзгөрө берет. Анан тынчтык болгон сайын адам майдаланып кете берет турбайбы? Ушул боюнча бизде дагы мындай сөз бар да, негизи ата акылында эмне камтылат? Ошол нерсени ачып берели деп атканбыз да. Азыркы учурда сиз азыр салыштырып айтып атпайсыздарбы? Азыркы учурларда терең акыл берген ата жок. Азыркы учурда аталар кеңешин берет, анан тыюулар көп, монтпе, тигинтпе депчи. Кенен акылды айтчу, ошону кармап турчу, кыргыздын уюткулугун сактап келген аталарыбыздын эмне үчүн ушул абалга келгенин дагы ошол атай айтып берет азыр. Бирок азыр мен айтайын мындай болуп атат да. Улутту улут кылган, улуттун тереңдигин тааныткан сөздөрдүн баарында ата жатат. Ата журтум, ата мекен, ата мурасы, ата конуш. Анан ушул ата дегенден ушундай терең камтылган сөздүн ичинде эмнелер жаткан? Эмне үчүн ошол жоюлуп атат? Азыркы учурда балдарыбыздын ары, деми эмне үчүн баштакыдай баатырлык аз, жемкорлук болуп калып атат деген нерсени биз ушул жашоо сабагынан изилдеп көрдүк да. Анан ошолордун баарын эми өзүбүзгө эле ошол билимди камтып калбастан биз элге тараталы, элге жеткизели деген ойдобуз. Ошого бир камырган учурубуз.
улам бир мүмкүнчүлүк болгон сайын ошол акылды элге жаялы деп аткан аракетибиз бар да көп. Анан ошондо биз азыркы учурда мындай айталы дегенибиз ошо ата акылын мисалдап эгерде жаштарга жеткизе турган болсок, жана эмеде бар да, соцсеттерде бир индеец менен ак кишинин сөзү. Ушул ушунчалык адамга таасир берчү сөз да. Ошондо индеецтер аралашып отурган жерде бир ак киши келип алып, буну акча дейт. Бул мен ушул акчага эмнени кааласаң ошонун баарын жасап алса болот деп, сатып алса болот деп түшүндүрүп атат да. Анан мен сага аябай көп акчаны берейин. Мен сага $600 эмне берип атам. Анан ушуга сен жериңди сат дейт. Анан ошол индеецтин жообу мен ушунчалык таасирлентет да азыркыга чейин. Ал мынтип айтат: сенин акчаң ушундай баалуу деп атасың деп туруп, мынакей деп туруп, аны отко салып ийет. Отко салып ийгенде, мына сенин деген аябай баалуу деп аткан акчаң күл болуп калды деп айтат да. А менин турган жерим бул күл болбочу нерсе. Эмесинен алып туруп, чөнтөгүнөн алып туруп бир кумду берип коет да. Сен деген ушунчалык баалуу деп аткан акчаң мына от болуп кетти. Анан сен деген могул эмени кумду санап көрчү дегенде тиги аябай таң калат. Ооба, менин акчам отко күйөт. Анан могул кумду мен санаганга дараметим жетпейт, мен санай албайм. Бул саначу нерсе эмес. Күчүм жетпейт буга дейт да. Анда деген ал айтат: сенин аябай баалуу деген нерсең күл болуп жатат. А менин жерим ушунчалык баалуу. Ушул сенин акчаңдын саны жетпейт. Анан бул жерге мен ээлик эмесмин. Буга Кудай өзү ээлик кылып турат деп жооп берип атат да. Мына бунун ичинде акыл жатат. Эмне деген акыл жатат. Анан бир жакка бараарда балдарды атасы деген бир акылын айтып узатпай эле. Азыркы эгерде илгерки кинолорду карасак, баласын бир жакка узатып атканда акыл айтып узатып атат да. Сен наадан менен достошпо. Сен ал наадан, же болбосо акылсыз адам менен достошпо. Акылсыз адам өзүнүн оюнда сага жакшы кылам деп сага бөгөт кылып коюшу мүмкүн. Себеби анын акылы жок. Сен жанакы кандай дейт? Түркөй менен дагы достошпо, ал сенга көп жүктү алып келет. Анан сен деген өтө ичтаар адам менен да достошпо. Ал сен керек болгон учурда ал сага жардам бербей кетип калат деген акылы менен айтып жолго узатып атат. Азыркы учурда биздин балдарга мындай аталык тарбия, аталык акыл айтылбай, аздан себеби да бар эмне үчүн айтылбай калган. Анан атасы эмне дейт? Ай, сен барып канда деген муну кылгының, тини кылгың кеңеш айтат. Акылга жетпей калды да. Акыл айтчу даремет жок болуп атат. Себеби ушул акыл айтчу мындай үзүлүп баратат да. Акыл айтчу ата тектин мурасын сактап, аброюн азыркы мелис айткандай, ар намысты, абройду, бийиктикти сактагын деген адам азыраак болуп атат. Тияка барсаң, аякта деген абдан жакшы жагдай болот экен. Тиякта жашасаң жумушуң жеңил болот экен. Тияка барсаң акчаны көп таап атасың деген эме менен байланган бир жанакы индеецти күйүп кетчү эмнеле ак кишидей индеецтин жанындагы күйүп кетчү майда күл болчу нерсени баа тутуп алып, баалуу нерсе баасыз болуп, баасыз нерсе баалуу болуп турган учур болуп атат да. Биздин жерлер, сен жанагы сизди айтып атпайсызбы? Ушул жерди сактаганга келдим депчи. Азыркы учурда бияктан эмне, Кыргызстандан эмне табасың, андан көрө четке барып туруп ошол жактан курсагың тойгузуп жаша деген акыл менен жашап атышат. Ошол күйгүзөт да. Ошол 7-кылымдагы кыргыздардын психологиясы ушундай бийик, мыкты дагы экен. Кийин
биз бир гезитке берди элек. Могу Аксак Темирдин учурундагы бир окуя калган да тарыхта. Аксак Темирдин эмнеси падышалыгы деп коелучу. Ошонун бир чет жагындагы тузу кайнаган бир жер бар экен. Чөп да чыкпаган, эне ит байласа турбай турган. Кичекей эле жер экен да ошол жердин акими сатыптыр. Наркы кошуна калган. Ошондо Аксак Темир эмне кылат? Бүт акимдерди жыйнап келип туруп, жанагы акимге көрдү каздырып туруп тирилей көмдүрөт да. Анан айтат, бир карыш жерди бергениңерди тирилей көмдүрөм дейт баарын. Эми ошол Аксак Темир бул эл башкарып отурган империянын чоңу. Кийин жөнөкөй кишилер эмес, андай майда аким эмес. Мамлекет башындагылар жерди берип баштабады. Аны ким көмөт тирилей? Биз ошондой тескери заманга келдик да. Ошол жанагы атанын акылында мисалы багыт деген түшүнүк бар. Анан мисалы камкорлук деген түшүнүк бар. Мисалы силер угуп калдыңар окшойт. Биз деген улуу кишилерден укканыбыз бар да, илгери балдарга тарбия берип атканда энелерибиз мынтип айтышкан. Эркек уул төрөлсө жер сүйүнөт дейт. Тоо сүйүнөт дейт. Токой сүйүнөт дейт. Агып аткан суу сүйүнөт дейт. Менин ээм келди дейт. Мага ээлик кылчу уул келди дейт. Мени коргочу жан келди дейт. Мени сактачу, тазалыгымды, бийиктигимди сактачу жан келди деп ушинтип табият өзү сүйүнөт экен деп балдарга ошону айтып атып, ошол жанагы тегерек четке, жерге, элге болгон камкордук сүйүүнү орнотуп атпайбы? Мына акыл деп ошону айтат да. Анан камкордугунда. Анан багыт дегенде ошол жерде элдин бийиктигин кийинки муундар аны бастап төмөндөтпөс үчүн ошол баадан түшпөш керек да. Мисалы сиз айтып аткан жана 7-чи кылымда эмне деген аң сезим болсо, эми ошол кийинки муундарга тарбия берүүдө, ошол акыл айтууда ушул бийиктиктен түшпөй деп айтылат. Сен ушул жеткен чегиңден кемибегиң деп атпайбы? Анан тереңдикти айтат. Мисалы терең дегенде биз мисалы көл менен салыштырып айтабыз го. Мисалы Ысык көлүбүз мындай карасаң кичинекей эле чакан көл, бирок терең, терең. Түйүндө эмне жатары билинбейт, көрүнбөйт, адам көрө албайт. Ошол биздин салтыбызда, биздин макалдарыбызда, биздин ар бир учкул ойлорубузда, аталардын элдик акылында эмне деген тереңдик жатат, философия жатат. Ал жерде жашоонун бир тажрыйбасы, бир сабагы жатат да ошол жерде. Ошону ачып берип, маңызына жетип, анан кийинки урпактарга өткөрүп берүү, мына ошол жана тереңдикти, бийиктикти көрсөтчү, ошону багыт кылып көрсөтчү атанын акылында жатат. Мен улап койсом болобу? Ошо атанын багытын, атанын акылында багытын боюнча улайын дегем. Биз Кыргызстан долбоорун иштеп атканда, ошо мектептин бүтүрүүчү окуучу жигиттер менен сүйлөшүп калдык да, кеңешип. Мына бүгүн эртең бүтөсүңөр, эмне ойлоруңар бар, кандай максат бар келечекке десе, жигиттер айтып калды. Бирөөлөр окууга тапшырам деп калды, бирөөлөр аскердик милдетимди аткарам деп калды. Аскердик дегенде бизге жакшы угулат да, ата бекенди коргойт экен, намустуу болот экенсиң деген ойду улап сурасаң, сен эмнеге барып атасың? Максатың эмне? Кандай деп ойлоп атасың десе, айтат бир бала, мен деген барам дейт. Себеби азыркы мен аскерди бүтүп, окуумду бүтүп барсам, мамлекеттик кызматка аскер билети керек экен. Мага ошол үчүн баратам. Сен муну эми өзүң эле таптың десең, жок, үйдөгүлөр ата-энем айтты, атам айтты, сен деген ошо мыкты кызматкер болуш үчүн аскердик билетиң сөзсүз болушу керек экен документтин арасында деп айтты да. Ошол жерде мисалы ошол айтып аткан ата балким айтса болмок да, сен ар намыстуу бол, эр жигит бол, ошактын эркектин тартибин көрүп кел, эртең балким жаңжал согуш болуп кетсе, сен барасың деп жүрөгүнө дем күч салып койсо, ал бала башкача айтат беле. Барганда дагы азыр байкап атабыз, аскерде чыдабай жаңы коомго көнбөй ар кандай окуялар, чыгымдар да чыгып кетип атат да. Мен аны байлайт элем, ошо жүрөгүндөгү бир кыска акыл менен, кыска нерсе менен эле барып эле, тияктын бир ортодо болгон бир кыйынчылыкка эле чыдабай жашоо менен кош айткандар болуп атат да. Мурун биздин жашоо сабагында дагы айтылат, силер деген аталардын акылы бар да, силер оорчулукка моюн сунбагыла деген жери бар.
моюн сунсаңар дагы ооба азыр маңдайым тердейт, анан андан ары өтүп кетет деп акыл менен эле сезгиле дейт да, а жан дүйнө менен берилбегиле дейт да, оордукачы. Анан азыркы жаш жигит багым багыла депчи. Азыркы жаш жигиттерге ошондой күчтүү, демдүү, сен намустуусуң, сен кайраттуусуң, сен деген көкүрөгүңдү сындырбай ага багынба деген аталар айта берсе эле, ошол эле аскердик жактабы же сыртка чыккандабы балдарыбыз аман эсен, кайраттуу, намустуу болуп жүрмөкпү деген ой бар да. Бул айланып келип эле эмнеден чыгып атат? Бизде азыр адамдардын алдында эмнени көрсө ошондон пайда чыгара турган заман болуп калды. Өзүнө пайда чыгара турган жагына айлантып калды баары. Ошол эле аскердик кызматты дагы кийин мамлекет кызматка орношуп чоңоюш үчүн, аскердик билет алыш үчүн жөнөтүп атат. Ал тиги барып мекенди коргош деген маселе турган жок жерде. Ал бала кайра келгенден кийин аны эптеп чоңойто албай атат тиги атасы. Атасынын болгон түшүнүгү ошол болуп атат да. Ал баланы мисалы үчүн мына ушу кичинекей Кыргызстаныбыз Бейиштин жериндей болгон жерибиз бар. Биздики чөл эмес. Биздики талаа эмес, эчтеке өспөгөн. Баары бар. Мына жарым саатта тоого жетесиң, жарым саатта чөлгө жетесиң, суу шаркырап агып атат. Ушул жерди коргош керек ар бир адам деп жөнөтсө деле ал аскердик билет менен келет да. Ооба. Жок, сен кийин чоңоюш үчүн деп аны уже жап-жаш баланын көкүрөгүнө мансапкорлукту салып Ошо атат. биз Ошол айтып жанагы атпайбызбы? багытты Депчи, көрсөтөт. багытты Туура эмес багытты көрсөтпөйбү? көрсөтөт. Багытты көрсөтө албайт да, туура. Мен да ушул сыяктуу айтып койсом, кыргыз эли тарыхы аябай кенен билебиз баарыбыз, тарыхы тиги көптөгөн жылга чейин созулат да, көптөгөн кылымдарды камтыйт. Анан ошо кыргыз эли негизинен жоокер эл, анан жоокер эл болгондуктан мында согуштар көп болгон, нечендеген жоготуулар көп болгон. Ошол жоготуулардын көбүндө эле кыйынчылык кимге түшкөн? Бул аталарга түшкөн, эркектерге түшкөн. Мына кече санап өтсөк эле, кече жакынкыла эле 16-жылдагы үркүн эмне деген аталарыбыз кырылып кеткен. Кийинки 37-жылдагы репрессиялар эмне деген кыргыздын кыраан, чыгаан аталарыбыздын башын алды. Андан кийинки ата мекендик согуш деп айтып отурсак эле мындай нерселер көп экен да. Анан ошол согуштарда, ошол жоготууларда эң эле көп азап чапкан бул ата болгон экен да. Анан аталар, кыйын аталар баягы аскер башы болуп жүргөндө эле, мисалы үчүн аскер башынын жаны кетсе, аскер башы өлүп калса, калган жоокерлерин айтпачу экен. Себеби жоокерлердин деми ал аскер башынын негизинде болчу экен да. Анан ошол аскер башылар өлгөндөн кийин алардын жанагы сүттүн үстүндө каймагын калпы калгандай кетип калчу экен да биздин аталардын акылдарычы. Эң жөнөкөй айтканда эле ошондой чоң жоготууларда негизи биздин эне сүтү деп атпайбызбы? Энелер көбүнчө сезим менен жашашат экен да. Анан сезим менен, энелердин мүдөөсү менен, энелердин тилеги менен анан ошол нерсе келип калыптыр да. Мисалы үчүн, ай балам, кийин армияга жөнөткөндө делечи, ай балам, кайсы жерде жүрсөң дагы аман бол. Аман эсен барып кел деген эненин тилеги ушунчалык баягы жоготуунун негизинде тукум курут болуп кетпесин деген негизинде ошол тилек кабыл болуп калыптыр да. Аталардын акылы мындай экен да. Сен кайсы жерде жүрбө, жана сиз айткандай эле да, сен кайсы жерде жүрбө, намысыңды жоготпо. Намысыңа бекем тургун. Элиңди, жериңди коргогун. Эң негизгиси адам бол. Өзүңөн пас адамдарга жардам бергин. Камкор болгун, элиңе камкор бол, жериңе камкор бол деп ошол ата акылын айтчу экен да. Ал нерсе бизде ошо ата акылын сактап келаткан биздин аталарыбыз азайып калыптыр да. Анткени жанагы жоокерлердин башын алгандай эле, сүттүн каймагын калпы алгандай эле ошол нерселер кетип калышыптыр. Мен буяка кичине толуктоо киргизип коеюнчу. Негизи ар бир элдин өзүнүн уюткусун кармаган адамдар болот. Анан ушул ата акылын, уюткуларын кармаган адамдарды улам бир кырдаалда, улам бир чоң бир
ушундай жоготууларда ошолор биринчи элин коргойм деп ошолор чыккан. Төбөлдөр чыкчу. Алар элдин астында болчу. Анан ошол алдыңкы катардан эң биринчи соккуну өзүнө алышчу да. Анан ошондой соккудан уламдан улам кемип атып, уюткулук сапатты кармаган, ошол тереңдикти, ошол бир чоң өзөктү кармаган адамдар уда кетип калган кезде ошонун аркасынан учугун улачу, аркасынан басчу адамдар тарбиялай электе, кабыргасы катый электе, балдарын ушул акылына толтура электе кетип атып, анан ошол бир учурлар болгон тарыхта, ошо көптөн көп кыраандар кеткен учурда ушул кыраандардын тукуму улансын деп, ушул биздин элибиздин туягы үзүлбөсүн деп энелердин сүйүүсү, энелердин мээрими менен дагы тукум уланып кетишкен да. Анан ошол энелердин сезими менен өткөн балдарга атанын улам бир жанакы чоң кыйроолордо улам бир нерсе кемип аткан да. Бирөөндө бир аз кетилди, андан дагы кетилди, анан дагы кетилди болуп атып, өтө чоң уюткубузду ошол жанакы заман алмашуу болуп аткан учурда уюткубуз кемип баратып, анан ушул биздин ушул заманда биринчи бизге эмне түрткү болду? Биздин акылыбызды, биздин тет кылымдап чогулткан акылыбызды силер негизи тарыхыңар жок. Тамырыңар жаңы эле пайда болгонсуңар. Биздин аркабыздан эчиги эле, биздин акылыбыз менен жашагыла деп бир сындырды. Анан кийин жанакы атай айтып кеткен репрессия келди. Атай айтып кеткен согуш келди. Анан мына деп тирден элек кезде тиги идеология басып калып, анан биздин ата акылыбыз аздан кемей баштады. Анан ошол бизге айтылып аткан кээ бир сөздөр, мисалы ушул аброюңду сакта, ар намустуу бол, эл эмне дейт, элдин астында уят болбо деген сөздөрдү азыркы учурда бир айтылса мен аябай таң калам да, эл эмне дейт дегенди бир туура эмес сөзгө айлантып алышты. Элдин сыноосунда сен деген аброюң менен жашагының. Биздин жүзүбүздү жер каратпа уулум. Сени деген ушул кыргыз деп аталат. Кыргыздар муну сүйчү эмес. Ата тегиң муну жактырчу эмес. Эл муну жактырбайт деген тарбия жок калды. Анан ошондон улам биз уюткубузду жоготуп атып, ушул чоң бир терең акылдын чечмесин тааныбай калгандыктан азыркы аталардын деңгээли түшүп аткан учуру. Абдан жакшы теманы көтөрүп атасыз да. Бизде аталардын бир эки түрү бар десек болот да. Бирөөсү совет доорунан тарбия алгандар. Совет доорунда илгеркинин баарын эскичил деп отуруп, эскиден эчтекени калтырбай талкалап бүтүргөнгө чейин барышкан. Маны өз көзүбүз менен эле көрбөдүк. Анан мурдакылардын айткан эчтекеге жарабайт, аларда философия деген, Кыргызда философия деген болгон эмес дегенге чейин барышып, элдин көбү ичмеди. Ошентип отургандан кийин советтик идеологиянын артынан түшүп кетип, анан өздөрүнүн көргөн билгени майда чүйдө бирдеме болуп калды да, анан балдарына берген тарбиясы ошо болуп калат да. Бир түрү. Экинчи түрү өзү табиятынан мындай тунук акылы менен жаралган адам. Ал совет доорунун эмне кылып атканын да түшүнгөн, илгеркини дагы түшүнгөн. Анан ошону мунусунун да тигинисин да жакшы жактарын балама берейин деп жүргөн, эми өтө сейрек кездешчү кишилер булар.